Alımlar Kengешинин мүчөсү Жалилов Чубак Тажибаевич. Чубак Жалилов 1975 жылдын 21 январында Жалал-Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетин аяктаган. Орто мектепте алтын медаль, алемий жогорку окуу жайларды кысыл диплом менен бүтүргөн. Сауд Арабия өлкөсүндөгү дүйнөгө таанымал Аль-Кура эл аралык университетинин алдындагы араб тили институтун бүтүрүп, андан соң шарият факультетинин шарият жана усул боюнча бакалавр даражасына ээ болгон. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинен теология боюнча магистрдик даражасына ээ болуп, учурда Кыргызстан эл аралык университетинде илимин дагы да өркүндөтүп, докторлук диссертациясын жактоонун астында турат. Эмгек жолу 1995-1998 жылдары Кыргыз Улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим. 2005-2007 жылдары Бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти. 2008-2010 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси. Кыргызстан Ислам университетинде мугалим. 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтийи, үй бүлөлүү 3 уулу 3 кыздын атасы, орус, араб тилдеринде эркин сүйлөйт жана эл сүйүү окуган бир нече китептердин автору. Учурда Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин мүчөсү. 2018 жылы Бүткүл дүйнөлүк Сунний Аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп тандалган. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.